Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Яндекс Бизнес тобунун башкы директору Даниэль Шулеко жетектеген делегацияны кабыл алды. Министрлер кабинетинин башчысы өлкөнүн салык мыйзамдары дээрлик бардык бизнести масштабдуу кылууга мүмкүндүк берет деп белгилеп, салыктарды ак ниеттүүлүк менен төлөөгө даяр инвесторлорго өнүгүү үчүн мамлекет бардык шарттарды түзүүгө даяр экенин кошумчалады. Акылбек Жапаров учурдагы колдонуудагы тиркемеге айдоочулар үчүн автоматташтырылган салыктык отчеттуулук функциясын киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, тиешелүү маалыматтарды салык органдарына автоматтык түрдө берүү зарылдыгын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан мыйзамдагы ууру аталган Камчы Асанбектин өкүл атасы жеке ишкер Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланды. УКМКнын маалыматына караганда, мыйзамдагы ууру Камчы Асанбек жана криминалдык элемент Азим Рой тарабынан кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Камчы Асанбек менен Азим Рой ЭЛА жана Р жоопкерчилиги чектелген коомун негиздеп, Бишкек шаарынан жер тилкеге каттатып, ага кеңселери жана кампалары бар коммерциялык имарат курушкан. Ошол эле учурда Камчы Асанбек жана Азим Рой өзлөрүнүн иш жүзүндөгү ээликтерин жашыруу максатында аталган ишканалардын акцияларын жакын туугандарынын атына, анын ичинде Азим Ройдун жубайына катташкан. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө башка уюштуруучулар аталган кыймылсыз мүлк Азим Рой менен Камчы Асанбекке тагандык экендигин тастыкташты. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мектептерге 12 жылдык билим берүү системасы кандайча киргизиле турганын айтып берди. Анын айтымында интеграция акырындык менен болот. Бул бир нече жылдан бери пландалып келген. Билим берүү системасын трансформациялоо мектептик билим берүүнүн мазмунун жаңылоого, анын структурасын өркүндөтүүгө, атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды даярдоого, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоого багытталган, деди министр. Бишкектен футболдук борборунда жаңы спорт комплекс салынат. Бүгүн комплекстин курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Имаратта зал, машыгуу залы жана административдик бөлмөлөр жайгашат. Залдын жалпы сыйымдуулугу 473 орун. Курулуш 2024-жылдын август айында аяктайт. Капсула салуу иш-чарасына Кыргыз футбол биримдигине мүчөлүк кылган уюмдардын өкүлдөрү, биримдиктин кызматкерлери, ошондой эле Азия футбол конфедерациясынын өкүлдөрү Йогеш Десай жана Розбе Маяхи катышты. Мезгил Кутучадагы келечек муңга болгон кайрылуусун Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев калтырды. Бишкектеги Мадина базарынын түштүк тарабында жайгашкан кафе, ашкана жана бастырмалар ээси тарабынан өз ыктыяры менен буздурулду. Жыйынтыгында 186 чарчы метр муниципалдык жер бошотулган. Мындан тышкары Абаканы көчөсү 121 дарегинде жайгашкан 52 даана жеңил объекти ыктыярдуу түрдө алынды. Жеңил объектилер турган жер тилке жашылдандыруу үчүн ижарага берилген, бирок багытсыз пайдаланылып, контейнерлерди сактоо үчүн колдонулуп келген. Жер тилкеде аныкталган мыйзам бузуулар боюнча башкармалык тарабынан текшерүү актысы түзүлгөн. Бишкек шаарында 24-марттан тарта Шүкүров көчөсүндөгү көпүрөнүн курулуш жумуштары башталды. Мэриянын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, көпүрө Чыгыш Чоңчуй каналынын үстүнө салынып, Медеров көчөсүнө чыгарылат. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду кошо эсептегенде анын туурасы 15 метрди түзөт. Белгилей кетсек, Шүкүров көчөсүндөгү көпүрө Жибек жолу проспектиси менен Иса Акунбаев көчөсүн байланыштырууда маанилүү түйүн болуп эсептелет.